Ушул чырдан пайдаланып кыргыз эли менен да суранып кетейинчи. Каалайын кыргыз элим, кыргыз журтум. Келгечи кыргыз тилибизди бутуна тургузалчы. Биз өзүбүз кайдыгер карап билбей калдык да, ар бирибиз тилибизди кордоп, эми мурда биздин жаштыгыбызда менин жашташтарым ата-энесин мама, папа деп чоңойгон мода болгон. Могу 74, 73, 72 байкелермен баштапчы. Мода болгонда папа, мама депчи, мен ошондой эле апа деп чоңойгом. Бирок ошол эле мода болгон. Азыр орустун бардык кийинчерээк мода болду. Азыр болсо мода эмес. Кыргыз сөздөрү орусчалашып кетти да. Мисалы, мына кыскача эле айтайын. Ар бир адам азыр мен соседтерим деп айтат. Бир да кошуна деп айткан кыргыз жок, жоголду. Дүкөн деп айткан кыргыз таппай калдым. Бүт бар магазинге барып келейинчи деди. Дүкөн эмне болду? Россияга барсың, магазиндер Россияда. Семьяга менен бактылуу дейт. Реклама берип атканда карасаң, качествосы укмуш дейт. Сапат кайда калды? Сапатын айткыла дейм. Түркүн цветтери бар дейт. Өң түс деген бар. Ар түстүн кыргызчасы бар, керек болсо. Розовыйыңды кызгылт деп айтат, кызыл деп айтат. Кыргызчасы жок, эч нерсе жок да. Ушун баардыгын кыргызча айтканга аракет кылалы. Мен айтам, мисалы, кийин чыккан бизге тиешеси жок, орус өздөрүнүн нерселери бар. Мисалы, аэропортто которбой эле кой. Бизде жок болчу, мисалы. Самолет менен учак деп которуп алдык. Остановка жок болчу, мисалга да. Анан өзүбүздүн кыргыздын немелерин орусча которбой эле, может быть, по пути деген сөздөрдүн баарын жыйынтыктап кыргызча сүйлөбөсөк, биз кыргыз тилибизди жоготтук. Биз 30 жылдын ичинде ушул акыбалга келдик. Эгер ушул акыбал менен кетсек, 20 жылдан кийин кыргыз тилин жоготобуз, 50-60 жылдан кийин мамлекетти жоготобуз. Эгер тилибиз жок болсо, бул Америкада эле бир өлкө болот, улутубуз жок болот. Анан Кыргызстан Америка эмес, бул жөн эле жок болот. Биздин өлкөбүздү дагы тил сактайт, өзүбүздү да тил сактайт. Кыскасы, тилибизге бекем болууну суранат элем. Популярдуу жанагы блогерлерден Нурлан Мотиев байкемден баштап, президенттен баштап чыгып жарып жүрөсүздөр го, Атакулдан баштап, жанагы бай инелерим бар, миллионер Дубайда таластык инем ким эле жанагы жаш балдар. Ошолор баарыңардан суранам. Кимдин адамдары көп болсо, ошол баарыңыздардан суранам, кыргызча сүйлөгүлө. Бирок Атакул кыргызча сүйлөй баштады. Ар бирине жазам мен, интеп жазам. Жана ким эле жанагы Авто Дубай Аскар, баарыңардан суранам. Кыргызча сүйлөгүлө, силер элге үлгүсү бар элдер көрүп атат. Анан эфирден эле же кинодон эле кыргызча сүйлөткөн деп түшүнбөй, жашоодо кыргызча сүйлөшөлү деп чакырат эле. Кыргызча сүйлөйүнчү.